Президент Садыр Жапаров маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө мыйзамына кол койду. Документ 2023 жылдын 28 декабрында Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты сөөктү коюуну жүзөгө ашырууну, сөөк көмүлүүчү жайды жайгаштырууга, пайдаланууга жана карап күтүүгө санитардык жана экологиялык талаптарды сактоону камсыз кылуу болуп саналат. Мыйзамда сөөктү коюу жайын уюштуруу шарты жана ал үчүн жер участогун бөлүү, аны карап күтүү жана көрктөндүрүү тартиби, сөөк көмүлүүчү жайларды жайгаштырууга жана аларды пайдаланууга санитардык талаптар каралган. Мыйзамга ылайык Кыргызстандын аймагында ар бир адамга ал өлгөндөн кийин анын керезин эске алуу менен сөөгүн жайга коюу, ушул мыйзамга ылайык сөөгүн жайга коюу үчүн белгиленген өлчөмдө жер участогун акысыз негизде берүү кепилденет. Аны менен бирге мурда көмүлгөн жайдын жанындагы жердин бош участогундагы орунду кийин жубайын көмүү үчүн брондоо, маркумду узатуу ишинин маселелери боюнча адистештирилген кызматтын кассасына министрлер кабинети тарабынан аныкталуучу тарифке ылайык акча каражаттары төлөнгөндөн кийин жүргүзүлөрү белгиленген. Арыз ээси Кыргызстанда жашаган жана иштеген ырастоочу документтерди тапшырганда 3 жумушчу күндүн ичинде расымдык жөлөк пул алууга укуктуу. Жубайы, жакын туугандары жана башка туугандары же болбосо сөөктү жайга коюуну жүзөгө ашыруу милдетин өзүнө алган башка жак жок болгон учурда анын сөөгүн жайга коюу, ошондой эле өздүгү аныкталбаган каза болгон адамдын сөөгүн жайга коюу маркумду узатуу ишинин маселелери боюнча адистештирилген кызмат тарабынан жүзөгө ашырылат. Сөөк коюлуучу жайды уюштуруу үчүн жер участогун тандоо курулуштары жөнгө салуунун башкы пландарына жана схемаларына, шаар куруу документтерине, жердин гидрогеологиялык мүнөздөмөлөрүн, рельефинин өзгөчөлүктөрүн, топурагынын курамын, курчап турган жаратылыш чөйрөсүнө чектеги жол берилүүчү экологиялык жүктөмдө эске алуу менен калктуу конуштарды жана аймактарды куруу эрежелерине ылайык, ошондой эле санитардык ченемдерге жана тарыхый маданий мурас объекттеринин жоктугуна жүргүзүлгөн археологиялык изилдөөнүн корутундусуна ылайык жүзөгө ашырылат. Сөөктү коюу жайларында мал жаюуга, бак дарактарды, мөмөлүү дарактарды, маданий айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө тыюу салынат.